Assalamu алейкум туғандар. Лейлектен салам. Лейлектен Ақбұлақ айылынан тартып отабыз. Мына сонын жер. Бұл жағы тау. Бұл жағы айыл. Сонын жерде Қырғызстандың жерден айланса болады. Ақбұлақта негізінен елдің жашоосу мал чарбачылыгы жана айыл чарбасы менен байланышкан. Мына ушул жерлерге кайрак чөп, же болсо кайрак буудай, арпа себиледиген. Бул жерде агын аккан дарыя жок. Ошондуктан бул жерде жалаң гана кайрак гана эгин тигиледиген. Азыр айылда мен көрүп аткандарым терек, жаңгак, өрүк. Негизинен ушул нерселер. Мына жаткан тал экен да. Анча-мынча бул жерде азыр дыйканчылык кылып, жакшы экономикалык жактан жетишип калгандары жердин астынан суу чыгарып, скважина каздыртып, суу чыгарган жерлери бар экен. Келечекте бизде ушундай өнүгүү болот деп ойлойм. Келечекте экономикалык жактан жетишкен сайын жердин астынан ар бирибиз скважина чыгарып алсак, мына ушундай жаткан талалардын көпчүлүгүн чөп чабуу кылып иштетебизби, же башка нерсе багытта иштетебизби? Сууну чечип ала турган болсок, мына ушул жерлердин бардыгын өздөштүрүп иштетсе болот. Береке жаап атат туугандар. Бүгүн буюрса биз сиздерди Лейлек администрациясынын чоң залында күтөбүз. Келиңиздер, сонун семинар болот. Мына үстүбүздө айылдын үстүндө көрүнүп турган Кичи Алай тоо кыркаларынын узундугу узатасынан созулуп жаткан тоо. Андан нары Тажикстан. Бул жагы дагы бир 2-3 айылдан кийин Тажикстан. Кыргызстандын эң батыш бөлүгүндөбүз. Бул жерде багбанчылыкты, дыйканчылыкты өнүктүрүүгө кандай сунуш айтасың дей турган болсоңуздар, биринчи кезекте бул жерде суу маселесин чечип коюш керек. Деңиз деңгээлинен бул жер 1300 метр бийиктикте экен. Мына ушул тоолордун арасынан түшкөн булактар бар экен. Айылдын ичи ушул суу менен, таза суу менен камсыз болуп тур. Кышында бекер эле агып жатат да бул булактарчы. Ошону кышы бою топтоп көл жасап коюп, жерге жараша, балким 1000 кубтук, балким 100 000 кубтук сууну жасап кышы менен чогултуп туруп, тамчылатып суугаруу аркылуу, же болбосо спринклер менен аркылуу кайрак буудай эккенден көрө ошону суугарып, же болбосо чөптү дагы суугарып, бул жерден 2 эсе көбүрөөк түшүм алса болот. Кайрактан балким бул жерде 25-27 центнер алышаттыр. Билбейм эми канча алышат. Эгер суугара турган болсоңуздар, бул жерден 35, балким 37 центнер аласыздар. Бул эми буюрса келечектин иши. Туугандар, ишиңиздерге ийгилик. Кыскасы бул жер мага жакты. Көзүңө сылап атканда тиктеп туруп. Сонун. Сиздер менен жолугушканга чейин сак саламат туруңуздар. Буюрса эртең баткенде, бүрсүгүндө буюрса кадам жайда болобуз. Администрациялардын чоң залында болот чогулуш. Келиңиздер туугандар.